Саламатсыңарбы балдар? Силер эң бактылуу балдар экенсиңер. Себеби дегенде ушундай турмуштун оош кыйышына карабай силер телевизордон, телефондон дагы сабактарды окуп жатасыңар. Силерге анда эмесе жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү информатикадан сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү темабыз компьютердик аппараттык жабдылышы. Компьютер канча бөлүккө бөлүнөт? Туура, 4 бөлүккө бөлүнөт. Монитор, клавиатура, системалык блок жана чычкан. Системалык блок персоналдык негизги бөлүгү. Аны мээси деп да айтышат. Экинчи бөлүгү монитор. Символдук жана графикалык информацияларды чагылдырууга арналган түзүлүш. Үчүнчү бөлүгү клавиатура. Киргизүүнүн стандарттык түзүлүшү болуп, персоналдык компьютерге арифметикалык, цифралык информацияларды киргизүүчү түзүлүш. Төртүнчү бөлүгү чычкан. Көрсөткүчтү, курсорду башкаруу үчүн колдонулат. Атайын түзүлүш. Компьютердин көптөгөн дагы кошумча түзүлүштөрү бар. Алар принтер, монитор, колонка, микрофон жана башка көптөгөн кошумча бөлүктөрү бар. Бүгүнкү сабагыбыздын аягында ушул тапшырмаларды аткарасыңар. Эгер силер дайыма сабакты